Жумушка бара албай калдык деп атат. 15 сомго көтөрбөйбүз, жана аренда берген хозяиндердин акчасынан ошондон алсын. Бир саатта келдик. Тыгылыш мына араң келдик. Демеде маршруттук таксилерге толгон бул аялдамада бүгүн бир дагы маршруттук таксилер жок. Себеп дегенде бүгүн маршруттук таксилер өздөрүнүн жетекчилигине наразычылыгын билдирип, жумуш ордуларына чыккан эмес. Анын себеби автоунааларды айдоочулар милдеттүү түрдө камсыздандырыш керек деген жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышы. Мунун аркасынан Бишкек шаарынын жөө тургундары өздөрүнүн жумуштарынан, студенттер, окуучулар өздөрүнүн окууларынан кечигип, шаар тургундарына көптөгөн кыйынчылыктарды жаратып отурат. Пусть бастуют, есть на это автобусы, пускай бастуют, пусть правительство пускает автобусы, которые не закупали, и пускай бастуют дальше. Адатта дал ушул жерде 214 маршруткалардын токтоочу жайы эле. Бүгүн бир дагы 214 маршруткаларын көрбөйбүз. Бирок маршруттун таксилердин чыгып калышынан үмүтүн үзбөй күтүп турган элдин аягы суу элек. Өлөйүн деп калдык баса албай. Канча болду тургандарыңызга? 3 саат болду. Бүгүн жумуш башкача башталды. 2 күн токтой турса жакшы болот. Биз маршрут күтпөйбүз. Күткүбүз да келбейт. Биз автобусту күтүп турабыз. Макул болсун. 2 мөөнөт 1 ай жүрбөй койсун. Мен маршрутка түспөйм. Түскүм да келбейт. Доғдырға келгенмін. 1 сааттан ашық тұрамын. Маршрутка жоқ. Пробка создойт тут. Шаардагы аялдамаларда эл аябагандай көп топтолду. Автобустар менен троллейбустар элдерди ташып жетишпей жатышат. Шаардык кеңештин депутаттары бул маселени чечүү үчүн токтоосуз жыйынга чогулушту. Андан аркы чечими кандай болот, аны убакыт көрсөтөт.